Жогорку Кеңештин Отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин 14-майдагы жыйналышынын күн тартибине киргизилген жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Жыйында бир топ сындар айтылып, жаңы келген орун басардын бир топ шайын кетиришти. Жазып алдым мен айтып барам. Качан коет жазып алдым деп отурасың сен. Бир эки сөз сүйлөп өткөзгөн премьер көргөндө кулаган чакырып отурасың. Айтпайсың замдан койбойсуң. Ушундай тирек ойлоп отуруп, комиссия каралбай атат. Председательдер болсо да бир жоопкерчиликтен чыкпайт экен, жалгыз жүгүрүп жүрөт. Бир замдар бар экен мына, экинчи замдар болуп жатат. Үчүнчү замдар коелу. Анан ким өткөзөт комиссия? Бүт жагына берип атасың. Мына электр станциянын эмеси директор эмче коюлду. Эмне карап отурат? 2 ай болду. Топ жүрүп атат. Коюш керек да, топ жүрүп атат. Койбогон сайын топ жүрүп атат. Эми ачык айтып коюп, коллегалардан бар, бөлөктөр бар, бере топ жүрүп атат. Вообще, өкмөт жумушуна ташбакадай болуш керек. Yok, ökmöttün mындай ташбакада жүрүшү үчүн электр өчөш керек. Экинчи маселе болуп коюлган Кыргыз Республикасынын жаңы конуштарды электрлештирүүнүн учурдагы абалы жана бул маселени чечүү боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иш-аракеттери боюнча Энерго холдингдин төрагасы Азамат Абдыкаров жаңы конуштарда электр энергиясын тартууда каражат тартыш болуп жаткандыгын айтып, жини тарай элек эл өкүлдөрүнүн жемесине бул чиновник да калды. Ал ортодо Түндүк электро ишканасынын азыркы башчысы мурдагы депутат Искендер Кадыркулов катуу чарчаганбы же мурдагы кесиптештеринин көп деле маани бербейт дедиби, кезек менен уйкуга кетип жатты. Өкмөттүн иши жөнүндө отурат, ошондой маселе боюнча. Мен болсо өзүбүз тараптан ошол тармактарды жолсу жаңылыштырды. Теория боюнча кандай көңүл маселе болуп айтып кетейин. Азыр Кыргыздагы действительно орчундуу маселе пайда болду. Бул болсо орчундуулугу социалдык чыңалууга алып келүүчү маселе. Бул болсо периодически кайталанып турат. И жанагы социалдык чыңалуу бул обычно ошол саясий иштер баштаганда орчундуу болуп баштайт да. Бул нерсенин алдын ала алса болот. Азыркы убакытта болсо мыйзамды бузуу болуп атат. Мыйзамды түзгөн бузуулар болуп атат. Бул болсо башаламандык курулган. Жерде госинспекциянын өкүлдүгү жашоодо, анткени контроль мамлекеттик тараптан госинспекцияга берилген. Негизи ушул маселенин баары ошол жакта суроонун баары ушул бесек болмокта. Азыркы күндө эмне үчүн башаламандык курулар, башаламандык кабыл алуулар же болбосо ошол бүгүнкү күндө ушул мыйзамды бузууга болуп атат да. Өкмөт бири-бириңе сылтабай, ишти жөнүндө алып баргыла деп, эл өкүлдөрү катуу кыйкырык менен комитет жыйынын аяктады. Баарынан эле жогоруда айтылган эл өкүлдөрүнүн экс кесиптеши Искендер Кадыркуловго эле жеңил болбосо, калган өкмөт өкүлдөрү жеме угуп алып жыйындан чыгышты.